Менин атым Айзирек. 37 жаштамын. 3 баланын апасымын. Азыркы учурда Ош шаарында жашайм. Бул Кундуз Таштанова менен 3 жылдан бери Заткан Жусупованын командасында бирге иштеп келебиз. Мен Заткан Жусупованын 3 жылдан берки куратору болуп иштеп келдим. Азыркы учурда кванттык психология боюнча Заткан Жусупованын курстарын окуп, талдоо чеберин, бизнес насаатчылыктарды окуп, 3 жылдан берки опутумду эл алдына онлайнга чыгаргым келип, Кундуз Таштановага келишке 1 жыл даярдандым. Аябай. Анткени бунун дисциплинага түшүрөрүн, эгерде убагында болбой калса урушарын да, ызатча айткандай тепкилерин билем. Ошондуктан 1 жыл даярдандым. Биринчи таанышканыбызда эле айткан болчумун, Кундузга мен сенден корком депчи. Эмне үчүн коркосуз деген да болчу. Эмне үчүн коркосуз? Мен эч нерсе кылбайм го сизди деп. Бул текте мен Оштомун. Ошто туруп алып Кундуздан корком. Чындыгында да бардык жерде порядок болгонду, убагында бардык нерсе аткарылганын жакшы көрөрүн билем. Ошондуктан 1 жылдан бери даярданып отуруп Кундузга келдим. Онлайн багында Инстаграмда мен эч нерсени билбейм да, азыр деле билбейм, чындыгында билбейм. Даже азыр Zoom'да мен микрофонду зорго таптым да, ошону дагы билбейм. Анан Инстаграм боюнча нөлдөн баштап личный бренд түптөө максатында келдим. Кванттык психология боюнча алган билимдеримди онлайнга чыгаруу максатында. 1 жылдан бери разборлорду жасап, иштеп келем. Ошол нерсени онлайнга чыгара албай келгендиктен азыр келдим. Дагы азыр мындай сүрдөп атам. Чындыгында экранга чыгыш мен үчүн өтө кыйын болду. Азыр дагы зорго чыктым. Дайыма 3 жылдан бери мен дайым экрандын аркасында болчумун. Бүгүн биринчи жолу экранга чыктым. Толкунданып сүйүнгөнүмдөн азыр эмне айтышымды деле билбей атам чындыгында. Бирок личный брендти түптөөгө кандай эмнелер керек, эмне жасашым керек да, кандай болуп чыгыш керек, вот ошонун баарын үйрөнгөнгө мындай даярмын.